Ток бар түз сызыктуу өткөргүчтүн магнит талаасынын күч сызыктарынын формасын жана багытын аныктоо. Ток бар түз сызыктуу өткөргүчтүн магнит талаасынын күч сызыктарынын формасын жана багытын аныктайлы. Тактап айтканда, биз орнотууну ток өткөргүч аркылуу өйдөдөн ылдыйга агып өтчүдөй кылып туташтырабыз. Электр чынжырын жаккандан кийин магниттик жебени алып, горизонталдык тегиздикте өткөргүчтүн айланасындагы ар кандай чекиттерге жайгаштырыңыз. Ток агымы бар өткөргүчтүн айланасындагы талаанын каалаган чекитинде жебе өткөргүчтүн огуна борборлошкон концентрдик тегерекчелердин формасына ээ болгон күч сызыктарына жандап боюнча коюлганын аныктоо оңой. Жебенин түндүк аягы саат жебесинин багыты менен дал келген магнит талаасынын сызыктарынын багытын көрсөтүп турат жана өткөргүчтү жогорудан карап жатканда. Магнит талаасынын пайда болушунун өткөргүчтөн өткөн электр тогуна көз карандылыгын аныктагандан кийин, магнит талаасынын сызыктарынын багыты өткөргүчтөгү электр тогунун багыты менен да байланыштуу болушу керек деп болжолдоо толук мүмкүн. Бул гипотезаны текшерүү үчүн түз өткөргүчтөгү электр тогунун багытын карама-каршыга өзгөртөбүз жана бул учурда магниттик ийненин жүрүм-туруму кандай өзгөрөөрүн көрөбүз. Бул жолу магнит талаасынын сызыктарынын багыты тескери экенин көрөбүз. Эми өткөргүчтөгү электр тогу ылдыйдан өйдө карай кеткенде, жебенин түндүк уюлу магнит талаасынын күч сызыктарына тангенциалдык багытта жана сааттын жебесине каршы багытталат. Жасалган байкоолордун негизинде төмөндөгүдөй тыянак чыгарууга болот. Магниттик талаанын күч сызыктарынын багыты гимбалдын же оң буроонун эрежелери боюнча өткөргүчтөгү электр тогунун багыты менен байланышкан.